Ratış narağırak sal, töjek oturup. Эне мээрime, ак сүтү жана арулууга эч нерсеге теңдессиз. Инсан программабыздын бул жолку каарманы көп балалуу апа Жазгүл Мамытова. Ар бир наристе ата-эненин мээримине жана камкордугуна бөлөнүп чоңоюуга акылуу. Ата-эне балдардын дени сак, билимдүү жана ыймандуу болуп өсүшүнө ар дайым умтулат. Жазгүл айым жаш кезинде көп балалуу болууну самап 8 наристени чоңойткон. Балдары бул жашоодогу бакытты туюндуруп турган жараткандын берген белек экенин жүрөгү менен сезет. 95-жылы ушул Араган районунун Жаңарык айылына турмушка чыкканмын. Ошол жерде жакшы жашап, дайым бир кайнатам менен жакшы нерселе, биздин жакшы жашап кетишибизге кайнатам себеп болду. Кудай берген экен, 8 бала төрөдүм. 8-ин бирөөсү жок болуп калды. Азыр Аллага шүгүр 7 болсу бар. Чоң кызым турмушка бердим. 2 баласы бар. 2 неберели болдук. Балдарым чоңоюп калды. Эң кичинем ушу кызым. Ушул балдар өзү эненин бактысы дейт. Балдарым бар үчүн мен сыймыктанам. Эң жакшы. Турмушум жакшы. Бактылуумун да, балдарым бар. Бала багуунун өзүнчө кыйынчылыктары болот эми. Түн уйкудан каласың, ыйлайт, ооруйт. Олорго ям карабай жеңип чыксаң, Кудайым өзү бактылуулукту берет да. Sen uruş. Солдат болот. Ратыш не боласың? Балдарды тарбиялоо канчалык кыйынчылык жаратса да эне үчүн табыбыз таберик жана милдет экенин Жазгүл айым жакшы билет. Бала тарбиялоо маданияты аял затына табияттан берилген тажрыйба деп эсептейт. Үй бүлөнүн тиреген наристе кармап наристе бактылуу кыларын жаш эне турмушунан көрүп келүүдө. Баланы чоңойтуу өзүнчө бир кыйынчылыгы ям болот, бактысы ям болот. Бала күлгөндө күлөсүң, ыйлаганда ыйлайсың. Ошондой бактысы болот да, баланын өзүнчө багыштынам, өзүнчө бир эмеси болот. Бактылуулугу болот да. Анан чоңойгондо өзүнчө дагы бир башкача болот, кичинесинде дагы бир башкача болот. Аны сөз жеткизип айта албайсың. Эне үчүн кыйын. Эненин мээримине эч сөз жеткиз да. Кыскасы мен мисалы үчүн жеткизе албайм. Мен ушунчалык бактылуумун. Кудайым берген балдарды ушунчалык чоңойтуп, алдын турмушка берип, небере көрүп, Кудай кааласа да кыздарым бар, балдарым бар, үйлөп жайласам деген ниетим бар да. Жазгүл Мамытова жолдошу менен жашаганына 25 жыл болду. 8-наристеси 2 жашта. Чоң кызын турмушка берип, небере жытындагы эскеген. Бала карап тарбиялаганда атанын ордудагы алмаштыргыс. Жолдошу экөө ар бир баласын биргеликте караган. Ар бир бөбөк үй бүлөлүк мээримге бөлөнүп, телегейи тегиз өсүш үчүн ата-эне биргеликте аракет кылуусун жаш энелерге Жазгүл айым кеңеш кылат. Балданы Кудайым берет, өзү берген түйүндү өзү чечет. Өзү берген балага өзү Кудайым ырызкы берет. Төрөсүн, чоңойтушсун, бала бактым дегендей, бала бакытта энеге неси болсо, ошон үчүн балдарды чоңойткондон эч эме кылышпасын да, кетишпесин. Ошону айтам да. Жок, андай эмес. Кудайга шүгүр, карашып, терметкенде терметтип эшикке чыксам, ойгонгондо ойгонуп, ооруганда экөөбүз тең эле карашып аттык. Жакшы. Өлкөдө май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Майрамдык күнгө отурлай Жазгүл Мамытова Батыр эне орденине татыган. Жакынкы күндөрү ордени тапшырылат. Батыр эне эми келиптир. Өкмөт чакырып, Кудай кааласа мына Батыр энелердин майрамында беребиз дешти. Кыйналып чоңойткон ата-энелерди сыйлап, Батыр энеге илешкендиктерине чоң ыраазычылык билдирем. Ниеттериң айтып, жакшы сөздөрүң айтып чоңойсоң, бала жакшы жүрөт да, жакшы чоңоет. Балага мээрим төгүш өзүнчө бир бакыт. Балада бир күнөө жок. Бала бажырайган бакыт деген рас. Балдар зордук зомбулукка кабылып жаткан учурлары Жазгүл айымды түйшүлтөт. Жарык жашоого жаңы эле келген күнөөсүз наристеге кол көтөрүү бул өзү караңгылык экенин белгилейт. Балдарга зорлук, зомбулук деген көп токтолуп атат. Мен ошолорго айтат элем, бул бала Кудайдын берген бир мөмөсү. Баланы уруп эч кагып силкпеш керек. Каксаям, силксеям өз убагында сөз менен айса балага деле жетет. Мен урганга каршымын. Ошо балдарга көп зомбулук жеткизген ата-энелерге айтмакмын. Ондай кылбаш керек. Ондай кылган эч адамзатка жарашыгы жок да. Бул наристеде не күнөө?
күнөө жок балада. Чоң бала болуп, айтканыңды кылбай калса эми аз-маз тилдеп, неме кылып коюшуң жакшы. Бирок ошо зорлук, зомбулуктун эч кереги жок да балдарга. Араван районунун Маңгыт айылынын тургуну Асылбек Көчкөнбаев жубайынар тараптан колдоп, турмуштун ысык соогун бирге жеңген. Асылбек мырза дагы бойго жеткен балдарын көп балалуу болууга үндөйт. Балдардын кичинесинде турмуш действительно оор болот. Бала да булар эчтекенин билбейт. Ошон үчүн ушуларды чоңойтуу, ушу даражага жетишен кыйынчылык болот. Ал жеңип чыгыш керек. Кудайым сабыр кылса, Алла Таала ардыгын берет. Мен ошо тилектешмин. Ошо Кудайым буларды өстүрүп, булардын келечегине окутуп, окуткандан үйлөп жайлап ушу биздин милдет. Ошо балдарды бир семья кылып, немени бүтөт. Ошондой каалап кетем да мен. Ошого ата-эне себепкер болот. Жазгүл Мамытова балдарына татыктуу тарбия берип, келечекте Кыргызстанга кызмат кылган инсандардан болушу үчүн бардык аракетин жумшап келет. Балдарымдын келечегинде жакшы балдардан болуп, мына Кыргызстандын керегине жараган балдардан болуп, ушу жакшы элдер сыймыктанган балдардан болушуна каалайм да. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ энелер күнүн утурлай өлкөнүн көп балалуу энелери менен жолугушту. Анда мамлекет башчысы көп балалуу энелерге кубаныч, жарык маанай бактылуу жашоону каалады. Мекенге болгон атуулдук сезим, энеге болгон сүйүүдөн баштала тургандыгын президент Сооронбай Жээнбеков баса белгиледи. Көп балалуу үй бүлөдөн чыккан балдардын мекенге, өз элине, жерине болгон сезимдери өзгөчө болот, деди өлкө башчысы. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык өлкөдөгү 1014 энеге Баатыр эне наамы, ал эми 519 энеге эне даңкы наамдары ыйгарылды.